мамлекеттик тил мыйзам жөнүндө аябай одоно бузулган. Себеби бул чайхананын сыртында столовая, буфет, ашкана деп турбайбы? А эмнеге биринчи орус тилинде жазылып калган? Расмий тилде. Биздин мурда башында эле ошондой болчу. Жок, ал мыйзамга туура келбейт. Мамлекеттик кыргыз тили жөнүндө мыйзам бар го. Ошондой тамактын аттары дагы бүт бары. Бүт бир да мамлекеттик кыргыз тилинде жазылган эмес. Баардыгы орусча. Мына бул жерде буфетте, мына бул жерде мисалга бир да кыргыз тилинде жок, мамлекеттик жазылган. Бүт бары орусча, расмий тилде жазылган. Беш бармагына кыса калган бар бүт. Бүт бары орусча, кыргыз тилинде жок. Буфет. Столоваясынын артына мамлекеттик тилде кыргыз тилинде жазылган, алдына буюрса алмаштырып коебуз деди. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Биз Бишкек шаарында көпчүлүк келип, көп коомчулуктар келип, ушул жерден тамактанган буфет деген тамактануучу чайканага келдик. Бул жерде мамлекеттик тил мыйзам жөнүндө аябай одоно бузулган. Себеби бул жерде биринчи столовая деп расмий тилде орус тилинде жазылган, андан кийин артына ашкана деп жазып коебуз. Негизи биринчи мамлекеттик тилде кыргыз тилинде алдына жазылыш керек, ашкана деп, андан кийин столовая деп оң жагына же төмөн жагына орус тилде жазылыш керек. Ошону жетекчиликтен кирип, буфет ашканасынан кирип сурап көрөлү, кандай жооп берет экен. Бул жерде бүт бар. Саламатсызбы? Жетекчилик барбы? Уруксат бересизге 2 минут. Ия. Жок, сиз эле жооп берип коюңузчу. Но немелер боюнча эле бизде? Каяка отуруп сөзсүк болот? Сыртында неме деп жазып турат го? Столовая, буфет, ашканасы деп. Биринчи мамлекеттик тилде кыргыз тилинде жазыш керек, билесизби ошону? Эмнеге андай болуп турат сиздерде? Мисалы сиздерде Абдрахманов көчөсүндө туура жазылып турат. Ашкана, буфет, столоваясы деп алдында столовая орусчасы алдына жазылып турат. Бирок мен неме видеого тарткан болбосузбу? Мен андай нерселер жаман көрөм да. Аны кимге чалып бересиз? Башка немеге өтпөйсө, башка бирөөгө тартып суроолорго жооп берсиңер. Ким жооп берет? Ушуну айтпайсызбы? Ойке видеого тартпай эле койсоң. Коомдук жайда иштеп атпайсызбы? Коомдук жайда бир кыра эмес да, меники чыкса. Жок, бирдеме тарткан жок, мени тартып атат бул. Мени тартпайбы? Ооба, тарткан жок. Чалып бергөнсүз жанагы. Азыр. Алло, жашкати неме жанагы сыртта Берсеңиз. взвешенный немелер бар экен го, ошону кыргыз тилинде деп атат да. Бир активист келип берсеңиз. Активист келиптир, ана кайсы жерден келген активист? Кыргызстандан эле? Жок, ошо. Айтылек Орозбеков деген. Айтылек Орозбеков деп анан Тил боюнча жана текшерип атат го тил YouTube'да. боюнча деп кыргызча текшерип атабыз дейт YouTube'дан дейт да. Мени датат. Берсеңиз, мен түшүндүрбөйүн. Эже, саламатсызбы? Ой, саламатсызбы? Менин атым Айтылек, фамилиям Орозбеков. Кыргыз Республикасынын жараныбымын. Эже, сиздерде мына чайхананын сыртында столовая, буфет, ашкана деп турбайбы? А эмнеге биринчи орус тилинде жазылып калган? Расмий тилде. Биздин мурда башында эле ошондой болчу. Жок, сиздерге мисалга жок, ал мыйзамга туура келбейт. Мамлекеттик кыргыз тили жөнүндө мыйзам бар го. Ошондо биринчи мамлекеттик тилде кыргыз тилинде жазылыш керек биринчичи. Хорошо. Сиздердин тете Абдрахманов көчөсүндө буфет турат го. Ошол мисалга турада биринчи башында ашкана, буфет, столовая деп турат. Биринчи мамлекеттик тил үстүндө жазылып турат кыргыз тили. А бул жерде могу тамактын аттары дагы бүт бары. Бүт бир да мамлекеттик тил кыргыз тилинде жазылган эмес. Баардыгы орусча. Ушуларды орусчага жаз дейсиңерби? Ооба, менюларда да могу жазылып турат го тамактын аттары. Хорошо, мен эртең жумушка чыгып отурган нерселер менен айтайын. Но сыртында жана вывесканы качан алмаштырып коесуздар? Аны эми бир жумага керек го дейм. Мен азыр байланыш номерлерин чыштап кетейин, ошону алмаштырып атканда чалып коесуздар, мен кайра сиздерди келип тартып кетем. Мына буфет алмаштыр деп неме сиздерге деле жардам болот го дейм, э? Азыр биз баары бир муну чыгарабыз да, азыр буфет мисалга расмий тилде жазып атат депчи. Всё хорошо. Анан бир жумадан мен азыр номерин чыштап коем сизге, анан чалып койсоңуз, ошо алмаштырып атканда биз келип тартып алалы, э? Буфет мамлекеттик кыргыз тилине алмаштыр да. Макул. Айтылек Орозбеков, жазып коем. Мына бул жерде буфетте, мына бул жерде мисалга бир да кыргыз тилинде жок, мамлекеттик тилде жазылган, бүт баары орусча, расмий тилде жазылган. Мына ооз ачарганы арабча, бирок муну деле ооз ачар деп жазып койсо болот. Туурабы?
Жана тартып алчы. Бул жерде тамактын аттары мынакей. 5 бармак эле кыргызча, калганын баары бүтүнө. Бүт баары орусча, расмий тилде жазылган, мамлекеттик тилде жазылган эмес. Булар кыргыз тилинде жок такыр. Буфет. Нонус да күйүп турган булар. Бул Чүй проспектинде буфет ашканасы буюрса бир жуманын ичинде ушул сыртында турган столоваянын ашкана деп кыргыз тилинин артына жазганын бир жуманын ичинде которуп, столоваясынын артына мамлекеттик тилде кыргыз тилинде жазылган алдына буюрса алмаштырып коебуз деди. Бир жумадан кийин буюрса алмаштырганда биз дагы келип тартып кетебиз. Буфет жакшылап тартабыз досуң ба?